Kolumuzda durgan faktların negizinde Ümit Qoomduk Fondunun atынан Kırgız mamleketine 3,5 milyar dollar төлep berүүlerini talap kılıp el aralık sotko berүү üçün kelişim tüzdük. Alsak bu 3,5 milyar dollar bizdin өлкөгө keltirilgen öte çoğ korrupsiялык ziyan bolup esептелет. Siz aytkандай эле Кумтөрдү дүйнөлүк соттон утуп алып 3,5 milyar dollardı Kırgızстанга өткөрүп экологиялык, экономикалык, керек болсо коррупциялык зыян алып келгендиги үчүн 3,5 milyar dollar ziyanды биздин колубузда болгон гана далилдердин негизинде эсептеп чыктык. Балким мындан да көп сумма болушу мүмкүн. Биз канадалыктарды сотко беребиз, 7 миллиард долларды Кыргызстанга өндүрөбүз деп экологиябызга келтирген зыяны үчүн 7 миллиард долларга айыпка жыгабыз канадалыктарды деген. Кана 7 миллиард. Колубуздагы далилдерге таянып эсептеп келсек, экологиябызга келтирген зыян 7 миллиард сом эмес. Эң аз дегенде 7 миллиард долларды түзөт. экологиялык жана экономикалык, коррупциялык чыгымдар үчүн алар 100 миллиард АКШ долларын төлөш керек деген. Дагы тереңирээк текшерсек, мындан да көп сумма чыгат. Бул эми кийинчерээк жасала турган иш. Экологиялык зыяндары болсо 100 миллиарддаган долларларды түзөт. Так суммасын качан гана мүмкүнчүлүгүбүз болгондо, биздин бийлик тараптан бут тоспосо, адистер менен биргеликте эсептеп чыгабыз. Бул иш Кудай буйрса келечекте жасала турган иштер. Бийлик өзүнүн карамагындагы телекөрсөтүү, массалык маалымат каражаттардан элдин көз карашын теңирден тескери тарапка бурушат. Да ты что мне гонишь? Не ври мне, не ври мне, гнида беснуя, не ври мне! Тварь! Неблагодарная! Никогда не ври!